16-сентябрь дүйшөмбү. Бишкектеги жаңы Ош базардын курулушу кызуу жүрүүдө. Келерки жылдан баштап соодагерлер бардык шарттары бар базарда иштеп калышарын президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзү бийликте турган учурда Ата журт саясий партиясы бир да шайлоого катышпай турганын айтты. Азимбек Бекназаров 2 ноябрга чейин, ал эми Дүйшөнбек Зилалиев жана Мелис Сатыбеков 4 ноябрга чейин камакта калды. Ош шаарында коопсуз шаар долбоору ишке кирди. Эркин Тентишев Күрөш Федерациясынын президенти болуп шайланды. Кыргызстанда соода-логистикалык борборлорду өнүктүрүү программасы бекитилди. Президент эл аралык олимпиадалардын жана күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын байге ээлери менен жолукту. Ысык көлдө 9 жашар кызды зордуктоого шектүүлөр кармалды. Көкбөрү Федерациясы Казакстандын улакчыларын биримдик кубогуна чакырды. Кемин районунда баасы 120 миллион сомду түзгөн мыйзамсыз менчиктештирилген объект мамлекетке кайтарылды. Докдурбек Чонтоев Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп дайындалды. Улуттук госпиталда борборлоштурулган тез медициналык жардам бөлүмү ачылды. 17-сентябрь шейшемби. Садыр Жапаров иш сапары менен Казакстанга Борбор Азия Германия мамлекет башчыларынын 2 жолугушуусуна катышып келди. Сапардын алкагында президент Германиянын бизнес коомчулугу менен өзүнчө жолугушуу өткөрүп, ошондой эле Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү да жүргүздү. Токмок шаарындагы бала бакчанын имараты мамлекеттин менчигине кайтарылды. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт жана Эркечтам көзөмөл өткөрүү пункттары Кытайда күз ортосу майрамын майрамдоого байланыштуу Кытай тараптын демилгеси менен бир күнгө жабылды. Министрлер кабинетинде күз-кыш мезгилине карата даярдык көрүү маселеси талкууланды. Баткенде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык топтордун кезектеги жыйыны өттү. Камчыбек Ташиев коопсуздук органдарынын мурдагы төрагалары, ошондой эле генерал наамындагы экс-орун басарлары менен жолугушту. Жогорку кеңештин комитети Ысык көлдө скутерди колдонууга тыюу салуу сунушту колдоду. Сузактык тургун атасынын ашын өткөрүүнүн ордуна айылдын жолуна 500 000 сомго асфальт төшөп берди. Бишкекте Юнусалиев көчөсү капиталдык ремонттон кийин толугу менен унаа кыймылына ачылды. 18-сентябрь шаршемби. 18-сентябрь. Деревал төө ашу. Бишкек Ошуна жолундагы төө ашу ашуусуна кар жаады. Каттам үчүн тоскоолдук жок. Ал менен бирге транспорт министрлиги айдоочуларга жолго чыгаардын алдында унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыруу керектигин эскертүүдө. Кара Көлдүн мурдагы мэри бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдаланган деп кармалды. Бишкекте Гоголь көчөсүнүн Жумабек көчөсүнөн Москва көчөсүнө чейинки тилкеси унаа кыймылы үчүн убактылуу эки тараптуу болот. Ош шаарында муниципалдык базардын курулушу кызуу жүрүп жатат. Кыргыз мамлекеттик техникалык университети даңк ордени менен сыйланды. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койду. Аю холдингдин мурдагы президенти уюшкан кылмыштуу топту каржылаганы үчүн кармалды. Коопсуз шаар маалыматтык системасы Ички иштер министрлигине өтөт. Президент жарлыкка кол койду. Ички иштер министрлигинин аскер бөлүгүндө Кыргыз-Тажик чек арасында курман болгон аскер кызматкерлеринин жаркын элесине айкел ачылды. Ысык көлгө 500 000 даана карп сазан балыгынын чабактары кое берилди. 19-сентябрь бейшемби. Кыргызстанга Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиарто келди. Сапардын алкагында Кыргыз-Венгер стратегиялык кеңешинин 4-чү жыйыны өттү. Ошондой эле Петер Сиарто тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолугушту. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын баатыры Апаз Жумагулов менен жолугушту. Мамлекет башчысы Жумагуловдун Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон зор салымын белгиледи.
Апаз Жумагуловдун 90 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Ага дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, жогорку кеңештин экс-төрагалары, экс-премьер-министрлер, өкмөт өкүлдөрү, министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана башка коноктор катышты. Иш-чаранын соңунда Ынтымак Ордо президенттик администрациясынын имаратында Апаз Жумагуловдун портретинин ачылыш аземи болду. Кыргызстанга Кытайдан кайтарымсыз негизде 200 миллион юань бөлүнөт. Жеке унаасы менен жүргөн Бишкек мэриясынын 64 кызматкери тартиптик жазага тартылды. УКМК кызматкерине пара берүүгө аракет кылган Кара Суу райондук кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы башчысы кармалды. Бишкектин Лев Толстой көчөсү капиталдык оңдоодон кийин ачылды. Жергиликтүү кеңештерде мандаттардын санын көбөйтүү мыйзам долбоору кабыл алынды. Акыйкатчы Зардалы тургундарынын көйгөйлөрүнө көңүл бурууга чакырды. Ташиев Ош-Ноокат жолунун курулушу менен таанышты. 20 сентябрь жума. Президент Садыр Жапаров бир катар чет өлкөлөрдүн сот тутумунун жетекчилерин кабыл алды. Мамлекет башчысы жолугушууга өкүл болуп келген өлкөлөр менен кызматташуунун зор потенциалы бар экенине ишеним билдирип, бул багытта иштерди улантуу зарылчылыгын белгиледи. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомдун акцияларынын бир бөлүгү мамлекеттин менчигине кайтарылды. Москвадагы ВДНХ комплексинде Кыргызстан павильону расмий ачылды. Жалал-Абадта пенсионерлердин акчасын өзүнө ыйгарып алган Кыргыз почтасынын кызматкери кармалды. Президент Кыргызстандын сот тутумунун кызматкерлерин 100 жылдык мааракеси менен куттуктады. Өлкөдөн алтын куймаларын мыйзамсыз ташып чыгуу аракетине УКМК кызматкерлери тарабынан бөгөт коюлду. Бишкекте биринчи жолу Органика Экспо 2024 аймактык көргөзмө жарманкеси болду. Ала Тоо аянтында майыптыгы бар жарандар үчүн ыңгайлуу пандустар пайда болду. Айсулуу Тыныбекова Бишкекте өзүнүн чыгармачылык жолуна арналган көргөзмө өткөрдү. 21 сентябрь ишемби. Президент Садыр Жапаров дүйнөгө белгилүү музыканттар Даниэль Лазакович менен Элен Мерсьенин концертине барды. Бактыгүл Иманбек кызы жаңы түзүлгөн маалымат чөйрөсүн изилдөө борборунун директору болду. Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу кызуу жүрүүдө. Азыркы тапта 35 чакырым темир жол курулду. Дүйшөнбек Зилалиев үй камагына бошотулду. Бишкекте белгилүү бир убакыттын ичинде 3 автобуска отурган жүргүнчүгө 17 сом гана төлөөгө уруксат берүү сунушталды. Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун саммитине катышуу үчүн Нью-Йорк шаарына учуп кетти. 22 сентябрь жекшемби. Бишкекте жаңыланган Ала Тоо аянтынын салтанаттуу ачылышы болду. Өзгөчө фонтан иштей баштады. Иш-чара майрамдык фейерверк жана концерттик программа менен уланды.